Көпчүлүк аялдардын катасы билесиңби, эркектерде эң кыжырданткан сезим бул аны салыштырган жана күйөөнүн досуна, кошунасына салыштыра берет. Досуңдун аялы сушуп алып бериптир, гүл белек кылыптыр, же болбосо жакшы күйөө экен, үй бүлөсүнө жакшы ата экен, жакшы нерселерди жасайт экен деп салыштырып атып, күйөөсүнү муздатып, ошол эле учурда кыжырдантып алышат. Анан ошол маалда эркекте сезим болот да, мен буга канча жасасам деле, канча кылсам деле баары буга жакпайт, бул баары бир салыштырат деп. Анткени салыштырган адам все равно салыштыра берет. Мисалы, сени деле мисалы салыштырып атсам, сага караганда бул жакшыраак жасайт десем, сен деле жиниң келет да, анткени сен мага от души жүрөгүң менен кызматыңды кылтасың, туурабы? Дал ошондой эле жанагы жүрөгү менен кылып аткан эркекти бир салыштыруу менен муздатып алышат аялдар. Эркектерге еще салыштыруу менен алар түшүнбөйт, салыштыруу дегенди, намек дегенди түшүнбөйт. Биз ойлойбуз да салыштыруу аркылуу намек кылып алдыртамын деп. А эркекке деген түптүз айтыш керек. Сен гүл алгың келип атабы? Мага гүл берсең жагат. Мага комплимент айтсаң жагат. Мага мондой мамиле кылсаң жагат деп айтыш керек. Эркектер түзмө түз айтканды түшүнүшөт. Алардын психологиясы ошондой. Биз өзүбүздүн психикабыз менен эле өзүбүз каалаган нерсени алабыз деп эле адашабыз. Эгерде сиз жолдошуңуздун, мүмкүн жакыныңыздын сизге жакшы мамиле жасап, сизге бир нерсе көргөзүшүн кааласаңыз, анда сизге жасап аткан кичинекей аракетин дагы баалап, көрүп, мактап койсоңуз, сиз үчүн көп нерсени жасаганга аракет кылат. Эгерде салыштырып жатсаңыз, анда сиз каалаган нерсени да бербейт. Ошол эле учурда кичинекей нерсе үчүн дагы сизге аракет кылбайт.